Негизинен мына бүгүн биринчи эле күн эмес, бюджетти талкуулап атабыз, цифраларды көрүп атабыз. Негизинен бүгүнкү күндө Кыргызстанда алдыга жылыш бар жок. Мына кече эле 4-нөн 6-сына чейин элдерге барып келдик. Жакшы сөздөр. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, мен билесиздер, мына жакында эле келгем Ош шаарынан, бир мандаттуу округтан. Албетте элдердин талаптары, суроолору, биз эл өкүлү болгондон кийин ушул жерге келгенде мына сиздерден аткаруу бийлигинен ошону сурап, канчалык деңгээлде аткарылат, аткарылбайт, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошо элдердин айткандарын ушу сиздерге сунуш катары берип, Акылбек Үсенбекович, мен бир нерсе суралайын дедим эле, мына Ош шаары боюнча. Ушу өзүңүз билесиз, мына бардык Ош шаарларга баягы өнүктүрүүгө болуп атат да, бир жооп берип койсоңуз, элдердин баары эле айтып атат да, быйыл Ош шаарына ушу өнүктүрүүгө акча бөлүнөбү бизге Ош шаарына? Бөлүнөт эгерде местный бюджет көбөйсө. Биз ар бир жерге талап коюп атабыз. Республиканский бюджеттен акча алам дегендер местный бюджетти көтөргүлө деп. Рахмат. Ош шаарынын бюджети менен Бишкек шаарынын салыштырып көрүңүздөр. Рахмат. Айтайын дегеним, Акылбек Үсенбекович, туура айтасыз. Бирок мына бүгүнкү күндө башка шаарларга деле баягы өнүктүрүүгө берип атпайбы? Туура Ош шаарыныкы эми. Жок, биз беребиз. Ош шаарына беребиз. Бирок биз ар бир мэрге ошондой тапшырма коюп атабыз. Жергиликтүү бюджетти да көтөргүлө деп. Ош шаары экинчи борбор деп атабыз. Азыр 32,5 миллиард болду Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджети. Боштукун карап көрбөйсүздөрбү? Эми ал анан өзү 2 миллиардтан тегереңди чогултуп атса, 2 миллиардты биз берип атсак, бөлөк шаарларда эле болуп калып атпайбы? Ал экинчи столица болду. Базасы эң көп. Стройкалардын баарын карап көрүңүздөр. Ошолордун баары салык төлөш керек да. Общепит салык төлөш керек. Рахмат, мен сизди түшүндүм, Акылбек Үсенбекович. Жергиликтүү бюджеттен бизге бир тыйын кереги жок. Бүт болгон акчасынын баарын өзүнүн бюджетине алып, ошо шаарды Ошту гүлдөтсүн деп атабыз. Акылбек Үсенбекович, айтайын дегеним, ал команда сиздики да, бүт бар жок. Аткаруу бийлиги сизге карайт. Биз болгону сиздердин, эгер мен каршы чыксам, кандайдыр бир мыйзамдарды алып келсеңиздер, биз колдоп берип атпайбызбы? Мен болгону бүгүнкү күндө элдердин гана суроо талаптарын айтып жатам. Себеби мен айтып атам, 4-нөн 6-сына чейин элдер менен жолугуп келдик. Алардын сөзүн сизге түздөн түз азыр мүмкүнчүлүк болгон үчүн жеткирип жатам. Ошо элдер сурап атат, башка шаарларга берилип атат, бизге дагы. Алар эми түшүнбөйт экен да, туура сиз айтып атасыз. Аны ошол жергиликтүү бийликтер көтөрүш керек. Эгер кандайдыр бир керектүү, кандайдыр бир мыйзамбы же сунушпу берсе, биз колдоп берип атабыз. Эгер биз ошого каршы чыксак, анда айтса болот. Биз колдойбуз. Албетте, сиздер эгер ошондой кылып сунуш алып келип, мына эгер сиз ошо Ош шаарын өнүктүрүүгө акча менен моундай кылып алып келсеңиз, кантип? Эгер колдобосок, ошону тетирик этсек, анда айтсаңыз болот эле. Экинчиден эми туура бүгүнкү күндө жолдорго бүт бар жакка эң сонун кетип атат. Элдер деле рахмат айтып атат. Өнүгүү астыга жылып атат. Болгону бул экинчи борбор шаар болгон үчүн гана кичине ошого карап мындай мүмкүнчүлүк жараша. Албетте мен бир жолу баарын ал жака буруп коюңуз. Ош өнүгүп кетсин, калган туруп калсын дегенден алысмын. Бүгүнкү күндө ошо теңдик болсо баарына деп, ошону гана сунуш берип атам. Элдин сөзүн жеткирип атам. Акылбек Үсенбекович, мен ойлойм сиз туура кабыл аласыз деп. Эми албетте бул жерде мен кече көзүм менен көргөн элдердин бир 4 ушул көрүп, ошол жерде ошолорду сунуш бергим келди. Өзүңүз билесиз, АТР боюнча бүгүнкү күндө кошулуп Ош шаары. Ал жака өзүнчө бюджет керек. Алар бир мисалы үчүн Озгур дотацияда отурган. Ал эми Кызыл Кыштак болсо ада бар экен. Бирок барыбыр алардын ички баягы инфраструктураларын оңдош үчүн албетте акча керек болот. Алардын мисалы үчүн бюджети республикадан каржыланып жүргөн буга чейин. Ошон үчүн мен сунуш берет элем, мына Озгурда башталып аткан бала бакча бүгүн бүтө элек экен. Эми жылдан жылга чындап эле бизде балдар көбөйүп атат да. Ошону бүтүрүп берсеңиздер. Андан сырткары мына Кызыл Кыштактагы быйыл кошулуп атат. Ал жерде эскилиги жетип, вообще ал жерде болбой калыптыр бала бакчачы. Ошонун ордуна дагы
ушул мындай керектүү жерлерди гана алдык. Болбосо эми албетте толтура. А баарын жасаганга бүгүнкү күндө эми төшөгүбүзгө карап бутубузду сунабыз. Мен аны түшүнөм. Бирок бүгүнкү күндө цифраны укканда шүгүр дейбиз. Ушу көз тийбесин. Мына жогоруда эжелерим жакшы сөздү айтып атат. Да, команда сонун, мыкты алып кетип атасыздар. Биз деле каалайбыз. Мен колдойм, мисалы үчүн болгон ушуну туура балап туура кабыл алсаңыздар. Мына бул жерде бир 3 көргөн сунуштарым бар. Ошону кабыл алып, быйыл жардам берип койсоңуздар.